Үрөй учурган бул окуя Нокен районуна караштуу Мас айылында болгон. 4 апрелде 1 класстын окуучусун 1997 жылы туулган айылдашы уурдап кетип, жакындарынан $120,000 акча талап кылган. Бул боюнча маркумдун атасы милицияга кабар берип, шектүү эртеси колго түшүрүлгөн. 5 март күнү Нокен районунун Мас айылынын тургуну Нокен райондук иштер бөлүмүнө баласы 2012 жылы туулган 1 класстын окуучусу дайынсыз жоголгондугу тууралуу арыз менен кайрылган. Арызы Нокен райондук иштер бөлүмүнүн кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестерине ошол эле күнү катталып, Шектүү жасаган ишин толук моюндап, бул кадамга маркумдун атасы менен болгон пикир келишпестиктерден барганын айткан. Анткени ал буга чейин каза болгон баланын атасынын кол астында иштеп турган. Тагыраагы жапа чеккен тарап курулуш материалдарын саткан дүкөндө шектүүнү иштетип келген. ал өзүнүн көрсөтмөсүндө баланы урдап кеткенден кийин 1-2 сааттын ичинде баланы муунтуп өлтүрүп, ушу Мас айылында талак алып барып көмүп койгондугун көрсөтүп, Маркумдун атасы окуя тууралуу камерага маалымат берүүнү каалабады. Бирок маектеши учурунда кылмышка шектүүнү кол астында 1 жылда иштетип, ал ортодо анын үйүн оңдоп түзөөгө 170,000 сомдук курулуш каражаттарын карызга бергенин айтты. Ал кошумчалагандай, аны инисиндей көрүп, ортодо жакшы мамиле болгон. Бирок ортодо пикир келишпестиктер болуп, аны жумуштан айдап акчасын араң өндүрүп алганын белгиледи. Ага өчөшкөн шектүү ишкердин кенже уулун урдап, андан соң муунтуп өлтүрөт. Кылмышка шектүү баланы өлтүргөн соң мына ушул дарыянын арка өзүндөгү дөңсөөгө мүшөккө салып көмүп койгонун милиция кызматкерлерине өзү көргөзүп берген. Ошентип ишкер менен шектүүнүн пикир келишпестиги жаш жеткинчектин өмүрүн алды. Белгилүү болгондой, кылмышка шектүүнүн баш коргоо чарасы каралып, 2 айга камалган. Учурда тергөө иштери улантылууда. Белгилей кетсек, маркум мектептердин биринде 1 класста окуучу. Анын жалгыз бир тууганы жана ата-энеси сыздап калышты. Калбек Көчкөнбай уулу, Тынчбек Дуалдаев, Жалал Абад облусу.